аттахиятта кол көтөрөбүз го. Ошол салам бергенде өз ордуна түшөбү же ошол ойдон калабы? Аттахиятта биздин мазхаб боюнча шахадатта ашхаду ан ла илаха дегенде кол көтөрүлөт, иллаллада түшөт. Бул боюнча да чоң талаш бар, көтөрсө болобу, көтөрбөй коюш керекпи деп. Бирок Абу Ханифа рахматуллаху алейх айтат, бул сүннөт. Пайгамбарыбыздын сүннөтү. Ар кандай көтөрүлүшү бар, кээ бирлер кыймылдатат, кээ бирлер ийгилик иш кылат, кээ бирлер халкада подкальцо кылат. Кандай болбосун, ашхаду ан ла илаха дегенде көтөрүлүп иллаллах, бул пайгамбарыбыз айткан шайтанды кылыч менен чапкандан да катуу тиет деген ушул. Намаз сүннөт менен гана толук болушу мүмкүн. Ошон үчүн көтөргөндү билгендер, туура көтөргөндү билгендер көтөрсө жакшы, амал кылсын, көтөрүш керек, сүннөттү тирилтиш керек. Көтөргөн туура көтөргөндү билбесе көтөрбөй эле коюш керек. Ана бул көтөргөн качага чейин өкүмү. Биринчи саламга чейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах дегенден кийин өз ордуна коюп коесуз. Ошого чейин мындай болуп турат. Биринчи ассаламу алейкум ва рахматуллах дегенде болду, андан кийин өз ордуна коюлат.